Ушул кезге чейин бир дагы саясий маселени көтөрбөдүм эле, дайыма жөнөкөй элдин көйгөйүн көтөрмөдүм, бүгүн көтөрүүгө туура келип атат. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, мына сиздердин баалыгыңыздарга маалым болгондой, биздин эл өкүлдөрүнүн биздин түзөн-түз милдетибиз элге бат-бат жолугушуп, элдин көйгөйүн алып чыгып, сиздерге протокол ташыма берип, аны көзөмөлгө алуу биздин бир милдетибиз. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында эле билесиздер, биздин төраганын тескемеси менен 25 марттан 1 апрелге чейин биз эл өкүлдөрү элдерге жолугушууга бардык. Мурда биз 5 депутат Аксай айыл округуна барып келгенбиз. Ошондо жолдун тосуктугунан биз Актатыр Самаркандтагы айыл округуна бара албай калганбыз. Ошондуктан ошол жердин элинин активдерине менин чакыруусу боюнча мен ошол Актатыр айыл өкмөтүнө жөнөдүм. А бирок мен Бишкектен ал жакка уч элек алар менен байланышып, мурдагы өкмөттүн өкүлү менен байланышып, Ахалмырзаев менен, райондун акими Салихов менен, мэри менен, ал эми райондун акиминин орун басары менен, өкмөт менен байланышып, ошол айыл Актатыр айылындагы ушу Тургунбай Садык мектебинде саат 12-де жолугушуу боюнча пландаштырганбыз. Бирок эң өкүнүчтүүсү, Ашырбек Мойдонович, пландаштырып ал жерге барардан мурда эле 13-бөлүмдүн балдары менин туугандарымдан сураштыра баштады. Бул качан келет, каяка барат, кандай кетет. Ушу чек арада жашаган элдин көйгөйүнү ачык аркын көтөргөндүгүм үчүн мен оппозиция болуп калдымбы? Эл кандай бааласаңыздар, шондой баалаңыздар. Бирок мен эл мененмин. Элдин айткан көйгөйүн барып көтөрүшүм керек. Ошондуктан ал жерге барып элдердин чогулуп жыйып, эм баштыларынын алдында Аксай айыл округунун Көк-Таш айылынын айыл башчысы Өсөрова Разия келип, сен эмнеге келдиң? Сен бул жерден кетишиң керек. Сен нерсесин чече албайсың, сен туалетте кура албайсың, силер ушундайсыңар деген ар кандай чагым сөздөр менен чыгып кетти. Өсөрова Разияны билесиздер, жакында даңк медалын бергенбиз. Ал комсомолдо мен өзүм тарбиялап чыгалганмын. Комсомолдук жаштар бригадасынын бригадиры болуп жүргөн. Эми бүгүнкү күндө кандай? Мындай метод эски метод. А бирок ал кеткенде аны ээрчип эл кеткен жок да, Ашырбек Мойдонович. Эл калды менен, себеби элге мен керекмин. Эл көйгөйүн айтыш керек. Ал эми жолугушуу уланда ошол жердеги жаштар айтып атышат. Эже сиз келгенде эмне үчүн сиз аткаруу бийлигине айтасыз? Сиз бизге айтыңыз. Эл өзү 500 адам келет. Азыр 150 адам болчу болсо дейт. А биздин өкмөттүн айыл башчылары барбагыла, ал оппозиция деп бизди жөнөп аткан элди кайта кайтарып атты дейт. Бул эмне деген көрүнүш? Мындай эмне деген көрүнүш? Эгерде аткаруу бийлиги элди укса, элдин айтканын кылса, жасаса, алар бизге муктаж болбойт эле го. Мындай ой пикирини биз 5 депутат Аксайга барганда да айткан. Биздин үнүбүздү жергиликтүү бийлик жеткирбейт деп айткан. Ошол эмеден эң өкүнүчтүүсү ошол жердин чоң бийликтердин баарын ошол аймактан шайлаганбыз. Ашырбек Мойдонович, мен Баткендин кызымын, мен кыргыздын кызымын, мен Рахмат.